Раватбек деген мырзадан көз тийбеш үчүн кайсыл дуаны көбүрөөк айтып жүрүшүбүз керек же бир амалдар барбы? Адамга хасад, көз тийүү боюнча кененирээк айтып бериңиз деген экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ва ли кулли айнин хак" дейт да. Ар бир көздүн акысы бар деп айтылат. Көз тийүү, назар түшүү бул бар нерсе. Жашообузда көрүп жүрөбүз, көз тийгендерди, кандай абалга болгонун, эмне болгонун, кандай кыйынчылык көргөндөрдүн баарын көрүп жүрөбүз. Ошондуктан шариятыбызда дагы бул нерсе бар. Ошон үчүн пайгамбар айтат: "Эгерде бир нерсени көрсөңөр, жакшыны өзгөчө жакшы нерсени көрсөңөр, дароо ага таң калып, жакшы экен, кандай да кооз экен" деген сөздү айтпастан, биринчи ага береке тилегиле. Кудай таалам ушул өмүрүнө береке берсин. Кудай таалам машалла ушул нерсенин жакшылыгын көбөйсүн деген берекени айтып, береке каалоо, тиле, дуа кылып, анан дуадан кийин эмне кылсын деген, таң байка таң укуусун айтсын, азаматсын, кыйын экен, сонун экен деген сөздү айтсын деген. Ошондуктан эң бул аябай назик маселе бүгүнкү күндө. Дуалары эрте менен кеч окула турган дуалар бар. Ар бир намаздан кийин окула турган Айтал Курси сүрөсү, баягы Куран Керимдеги эң улуу аят деген бар. Ошол сүрөнү тынбай, ошол аятты окуп туруш керек. Кул аузу би раббин нас, кул аузу би раббил фалак, кул хуаллаху ахад, бул сүрөлөр эртели кеч тынбай окулуп туруш керек. Пайгамбарга да сыйкыр тийген, пайгамбардын учурунда ошол нерселер болгон. Ошондуктан адам эң оболу өзүнө дем салып, Куран окуп, дем салып, эрте менен кечки окулуучу дуалар деген китептер бар, зикирлер деген китептер бар. Ошол китептерди алып алып, эрте менен кечки дуаларды окуп турса, зикирлерди кылып турса, ошол Айтал Курсини, Кул хуаллаху ахадты окуп турса, адам баласына көз тийбейт. Баягы шайтандын жамандыгынан коргойт Кудай таалам. Ошондуктан пайгамбарыбыздан башка бир хадистеринде кимде-ким эрте мененки намазды окуган болсо, Алла Тааланын эмне коргонунда деп айткан. Дуа кимде-ким ар намаздан кийин Айтал Курсини окуган болсо, Кудай Тааланын коргонунда деп айткан. Ошондуктан ушул дуаларды, ушул сүрөлөрдү окуп турсак, эрте менен кечки зикир кылып турсак, бизде Кудай буйрса көз тийүү деген жин шайтандын жамандыгынан адам баласы Кудай буйрса алыс болот.